Таксисттердин кемчиликтеринен айтабыз. Эки эс азапка тартылат. Сойкулар заказ берген болсо, болбойт, арам. Кээ бирки таксилер ушу өмүр бою такси менен кызмат кылып, ошол менен өлүп кетем, өлгөндөн баламы деле такси кылам дегендей да ойго калып кетет. Бензин унаалары Toyota, Deo, Hyundai деген заводдор менен келишим түзүп алган адамдар бар да. Музыкасы не болот? Болбойт, арам. Өмүр бою чочконун этин жеп, билбей койсоң да жооп бересиң. Элибизде сөз бар. Аламды су алсаң, өрдөкө эмне деген. Ол заправка баалар 95 маркадагы бензин 89 сом, 92 81 сом. Тары айтканда Бишкекке барыш үчүн мындай жок дегенде эле 3000-4000 сомдук бензин куйуш керек. Газ куйсаң деле ошонун бир ортосу да. Мен сөздү аламда сел алган болсо, сууда жашаган куш жаныбар да бул суу үстүндө сүзүп кете берет, буттар да башкача. Өрдөкө эмне? Өрдөк сүзүп өтүп кете берет да. Ошол сыңарында биздин айдаганыбыз ток менен. Бензин кымбаттайбы, кымбаттабайбы айырмасы жок. Биз ток өзүбүздүн улуттук өндүрүш, арзан. Муну менен мен сиздерди электромашина айдаганга үндөп, реклама кылып, реклама үчүн акча алып атат дегенде ой кетпесин, анткени шайтан бар да ушул ойду салып коет. Мен болгону пайгамбардын айткан хадис боюнча ла юмин ахадукум, силерден бирөөңөр ыймандуу боло албайт. Хатта юхиббу ли ахихи ма тухиббу ли нафси. Өзү жакшы көргөн нерсени башкаларга да жакшы көрмөйүнчө. Жөндөн жөн эле акчаны бензинге сарптап кыйнала бербей. 1 жылдан бери айдайбыз. Айлык эсеп менен эсептегенде 1 айда 1 ай бою жүргөндө ашып барса үйдөн сайганыбызда 1000 сом же 800 сомдук ток иштетебиз. А бензин куйган учурда мен 30 000 сомдон айына иштетем. Бирок көпчүлүк бар электро болбойт экен. Ал мындай тигиндей деп мына бензин унаалары Toyota, Deo, Hyundai деген заводдор менен келишим түзүп алган адамдар бар да. Мында эч кандай кол коюлбаган келишимдер бар. Ал болбойт деп ушу бензин машинаны жактап жүрүп өтүп кеткендер бар. Аларды деле сыйлайбыз. Анткени бир нерсе көрбөй туруп сүйлөө деген бир адат бар да. Ошого айтарыбыз, биз деле бир күн кайра эле бензин айдашыбыз мүмкүн. Ал маселе жок. Ал айдабайбыз деген нерсе жок. Антип өзүбүздү кыйнай бербей, замандын талабы. Азыр бензин унаадан караганда ток, электро унаалар арзан, өтө арзан. Айрыкча такси кылган адамдарга. Такси кылган адамдардын жарымы бензинге, жарымы өзүнө калып, анан келген адам мисалы 90 сомго бара турган жерге 100 сом берсе 10 сом кайтысы келбей ушинтип тардашып калат да. Ошого электро айдасын. Электро айдаганда кандай? Өткөндө ажылыкка ажы башларды алып бардык. Жетке чейин бензин айдап барганда 3000 сомдук бензин жейт. Ала кеттик, ток менен барганда биз быстрый зарядтын жолдо кымбатыраак, кымбатка ток менен зарядтап барганда дагы Бишкекке жеткенге чейин 750 сомдук ток менен жетти. Алар жолдо тамакты өздөрү алып берип атты, барганда эми жол кыра албай коет экенсиң. Кеңирле, анткени расходу жок. Таксисти мактай турган бир нерселер бар. Анан таксисттердин кемчиликтеринен айтабыз. Оор болсо да угуп туруңуздар. Мактай турган жагы кайсы элге барган, ал жердин кирешеси каяктан келет, чыгашасы каяктан келет, ошол элде кандай бир кооптуу абал болуп атат, кайсы ийгилиги бар, эмнесин ошол шаарда иштеген таксистер билет жана ошол шаарда жашаган студенттер билет. Эң көп билгени, ичинен билгеничи, калганы билбейт. Атайын кызматтар дагы ушул таксисттер жана ошол студенттер аркылуу гана билиши жеңилирээк болуп эсептелет. Анан эми кээ бирки таксилер ушу өмүр бою такси менен кызмат кылып, ошол менен өлүп кетем, өлгөндөн баламы деле такси кылам дегендей да ойго калып кетет. Улул химма деп коет. Сахабалар дагы эң жакшы аракет кылган да, алдыга жылыш керек. Анан дагы бир күйүп кеткен жериң, таксистер менен сүйлөшүп отурган болсоң, саардан кечке кылган иши такси болгондон кийин Яндексти алдап койсоң эмне болот? Клиентти алып туруп, комиссия бербеш үчүн отказды барып басып койсоң эмне болот? Эгер алкаш адам чыга алган болсо кантип мамиле кылыш керек? Сойкулар заказ берген болсо, анын акчасы кандай болуп калат деген нерсени сурабастан, ушул бир дамла таксиге чыгып калса, жолдо сүйлөп келатып, таксисттин берген суроосун. Дамла динозаврлар боюнча шарият кандай? Динозаврдын таксиге эмне кереги бар? Мен жана айткандай өзүңө тиешелүү маселелерди угуп, же болбосо сиз ушундай бир ишти кылат экенсиз. Ошо кандай бизнес? Мен деле такси кылбай эле ошол бизнести кылсам өнүгүп кетемби? Ушул иш колуман келгенден эң кыйын иш да бул өзү такси кылыш. Ушул ишти кылган аны жөн эле кылып кетем деп өсүштүн ордуна жок болуп кеткен керексиз динозаврлар жөнүндө бир чоң дамылдан сурап атат. Рахматтылык Чубак устаздан дагы бирөө сурап атат. Эгер айга чыгып калсак, каяка карап намаз окуйбуз? Чубак устаз айткан сөзү ол дагы мындай өтө билимдүү киши болчу. Жерде маселе түгөнүп калдыбы деп жерден сурагыла. Жок маселелерди сурап алып, пайдасыз информацияны мээге топтоп алыш бизде адат бар да, бул жалпы эл ушул нерсеге көнүп алганбыз. Биз керектүү нерсени сурайбыз. Сахабалар бир нерсени сураса өзүнө керегин сураган, керексизин сураган. Керегин сурап туруп амал кылып. Эми сурайт кээде музыкасы не болот?
болбойт, арам. Же оны кылбайт, кайра эле ошо музык кылып кетаткан болот. Көчөдө баратканда кыздар тиктесең не болот? Өзү небересин менен теңдерди эм карап, кимдин кызы, кимдин кызы деп өзүнүн небереси чыгып калат. Аны не болот деп кээде суралып калса жооп бересиң, болбойт. Өзүң аялың тикте, мейли жакын адамдарың болсо дагы ал шахва көзү менен карабайсың. Антип бирөөнүн кыздарын тиктегенге болбойт. Шарият көздө куллил муъминин айткын, имандууларга айткын. Ягулду мин абусарихим, көздөрүн сакташсын деп айткан. Караш, бирөөлөрдүн фигурасына караш, жолсун релиз өткөрүп атып, телефондон караш бул арам, күнөө деп айтсаң, деп туруп бирок кайра эле амал кылбап, амал кылыш керек. Да акыркы бир сөз бар. Маселени билбеш керек. Билсең жооп бериш оор болот экен. Билбей койсоң оңой болот экен деген сөз бар. Андай билбей койсоң да жооп бересиң. Өмүр бою чочконун этин жеп, кыяматка Аллахтын алдына барганда, Аллахым мен билбепмин. Билгенде мен жөн эле койдун этинен эле шашлыктерди жеп жүрмөкмүн, малдын этин жемекмин, билбей арам этти жеп алыпмын деген адам азаптан кутулбайт, азапталат. Ал эки эсе азап болот. Биринчиси сен билгенге аракет кылганың үчүн, экинчиси сен ошол арам ишти кылып жүргөн үчүн. Ошон үчүн үйрөнөбүз ошо катаны кылып албаш. Эгерде үйрөнүп эле койгон болмосок, үйрөнгөнгө болобуз. Жана катаны кылбаган болсо андан да кутулабыз. Эгерде үйрөнбөй койгон болмосок, ошо ката ишти аткарган болмосок, эки эсе азапка тартылат. Биринчиси үйрөнбөй койгондугу себеп, катаны кылгандыгы себептүү. Аллах таала фарз кылган талабул илми фаридатун ала кулли муслим ва муслима. Илим талап кылыш ар бир мусулман эркекке жана мусулман аялга фарз. Кайерге чейин фарз? Ушу күнүмкү жашоо. Мисалы таксист болсоң, таксиге тиешелүү арам алел. Валютчик болсоң, валютага тиешелүү. Ботинка татсаң, ботинкага тиешелүү. Эгер бир жерде жетекчи болсоң, ошого тиешелүү. Коррупция кайсы убакта болуп калат. Эгерде кызматчы болсоң, кызматка жараша, күрөр болсоң, күрөргө жараша маселелерди үйрөнүш керек. Эгер аны үйрөнбөй күнөөкөр боло турган болсоң, кыяматта эки эсе азап болот. Андан ашкан жагы, мисалы сүйлөп баян кыла турган деңгээлде, фатва бере турган деңгээлде том китептерди окуган, ал фарыздан жогорку деңгээлде, бул мустахаб, аткарсаң көп соо боло турган деңгээлдеги амал. Бирок өзүңө тиешелүү 3 маал тамак жейсиң, тамактын илимин, дайым кийинип жүрөсүң, кийимдин илимин, кесип кыласың, кесиптин илимин, балалуу болсоң, бала тарбиялоо илимин үйрөнүш бул фарз айын эсептелет. Ошон үчүн үйрөнөбүз, өзүгө тиешеси эле ардекелерди сурап жүрө бербестен алдыга жылабыз. Иншалла Аллах таала биздин баарыбыздын кыяматыбызды, ахиретибизди абат кылсын иншалла. Жолубуздун байсалуу болсун.